Азамат дүйнөнү кыдырмакка белсенип, алгач балыкчыдан Бишкекке жөө келди. 7 күндүк жол жеңил болгон жок. Тарамышы түйүлүп, басуу оорлогондо бутуна шак-шак жасап жолду улады. Ойлондум да, просто азыр үйгө барганда эмне ошол эле ситуацияда мен Африкада элестеттим дагы, жоксо вообще мамлекет, эл жок жерде, цивилизация жок жерде элестеттим да, анан жазаганга туура келди. Мен астын жазадым, үстүн жазадым, бутум кыймылдаткан жокмун, байладым да, анан басып кете бердим. Неден экен кийин дарыгерге көрсөткөнүңүз? Дарыгерге көрсөтсөм көп нерсе жазып калат алар. Тигини сүйкөө, муну сүйкөө, анан жат, же болбосо тигинде мындай деп салышы мүмкүн. Мен бир жолу жетейин да, анан бир жолу барайын дедим да. Буттун шишигин баарын таратып, майнепчиде иреңдеп кеткен жердин баарын жазап дегенде, сону чыкытып, андан кийин анан буюрса Баткен Ош жолу башталат. Азамат ал акыбалы канча басканы тууралуу күн сайын Facebook'ка маалымат берүүдө. Бул арада анын дайынын интернеттен билгендер же жөн эле жолдон көргөндөр тамак ашынан бөлүшүп, бери дегенде эле жылуу сөз айтып көңүлүн алышууда. Ошо жөн эле барып келгенден эле токтоп калбастан, ошо мен жасаган маршрутту ар бир жыл сайын бир кыргыздын кыйындары чыгып, ошо маршрут менен эле кете берсе, баягы дүйнө жүзүндө улуу жибек жолу деген бар го. Улуу кыргыз изи деген сыяктуу калтырып кетсек деп кийинки муундарга. Анан ошо 6 жылдык сапарымда китеп жазгым келет, 3 китеп жазгым келет буюрса. Аяктан келгенден кийин мен өзүм кино тарткым келет, аябай жакшы кинолорду тартып, ойлор көп. Эми ал самолеттон башка баардык транспортту колдонуп 6 жылда дүйнөнү түрө кыдырмай болууда. Баягы күнүмдүк жумуштар менен эле алышат, күрөшөт, ошентип жүрүп эле бирөөнү карыйт, анан ал баласына айтат, балам, мен өзүм максатыма жетпей калдым, эми сен жет. Андан ал деген ал деле ошентип отуруп үйлөнөт, жайланат, окуйт, иштейт, ошентип жүрүп ал дагы карыйт, анан бир күнү ал дагы баласына айтат, балам, мен максатыма жетпей калдым, эми сен жет. Ошентип куулуп келе берет дагы, баягы кете берет. Мен ошол стереотипти мен сындыргым келди да. Атам айтты мага, балам, мен ушундай кичинекей кезимде ушинтип максат койчу элем, ушинтип ушакка барым келчү эле, ушундай кылгым келчү эле, бирок жеткен жокмун деп. А мен ошол сөздү мен өзүм балам айткым келген жок да. Балам, мына мен жеттим. Кичинекей кезимде эмнени тилек кылсам, эмнени тиленсем, мен ошого жеттим. Аракет кылсаң жетесиң.